Саламатсыздарбы? Бүгүн биз коркууларды жеңүү практикасын жасайбыз. Отуруу абалына келиңиздер жана терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Биздин алдыбызда коркуу турат. Эмнеден коркуп турам? Чоң акчалар, чоң ийгиликтер, же эл эмне дейт деп коркуп турамбы? Же колуман келбейт деп коркуп турамбы? Ошол коркууну элестетебиз. Эмне болот эгерде мен ушул нерсени аткара албай калсам? Эмне болот эгерде мен курсумду сата албай калсам? Эмне болот эгерде мен жасай албай калсам? Бирөө өлүп калабы? Же эл мени шылдыңдайбы? Же мени бирөө сабайбы? Ошол коркуу сезимдин түпкү тамырына барасыз. Көзүңүздү жумуп, дагы дем аласыз. Суроо бериңиз өзүңүзгө. Эгерде мен ушул запускту жасай албай калсам, эгерде мен продюсер катары экспертимдин үмүтүн актай албай калсам, сатууларды жасай албай калсак, эмне болот? Уят боломбу? Мени урушабы? Же мен признание албай каламбы? Деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Эмне болот? А эгерде ушул коркуу жок болсо, мен кыймыл аракетке түшсөм, мен каалаган результатка жетсем, мисалы миллион запуск жасоо, мисалы планды аткаруу, кандай сезимдер болот менде? Менин денемде кандай сезимдер болот? Мен ошол результатка жеттим. Көзүңүздү жумуп элестетесиз. Ошол результатка жеткенде кандай сезимдер болуп атат? Ошол результатка жетсем, мен денеме, мээме, өзүмө канча вложение кылам? Канча инвестиция кылам? Мен каалаган нерсени алам. Коркуу бул нормалдуу көрүнүш. Коркуу бул защитная функция организма. Коркуу бар үчүн биз өзүбүздү карап жүрөбүз. Бирок коркууларды жеңүү бул бир гана кыймыл аракетке түшө берүү. Тупо делать. Кыла беришиңиз керек. Коркуп атасызбы? Кыла бериңиз. Коркуу өмүр бою болот. Бир гана ошону жеңүү бул кыймыл аракетте болуу. Кыймыл аракет кылсаңыз, сизде жаман ойлор, терс негатив ойлор кетет. Энергия пайда болот. Кыймыл аракет барда, анан энергия пайда болот. Энергия бар жерде анан ийгилик, акча да келип баштайт. Демек, биз корксок дагы кыла беришибиз керек. Мен корком элдин астына чыкканы, бирок мен кыла берем. Мен корком түз эфирге чыкканды, бирок мен кыла берем. Барып жаза баштаганда ошол коркуулар тарап баштайт. Бир гана кыймыл аракет менен жеңсе болот. Корксоңуз дагы практика жасап, терең дем алып, кыймыл аракетке түшө бериш керек. Бул эң негизги фактор. Экинчиси, любой опыт бул опыт. Ар бир ката бул опыт. Менин опытым кетирген каталарым бул акчадан да көп турат. Канча провальный запуск, канча каталарды кетирсем, ошол катанын үстүндө иштеп, ошону тажрыйбам менен берем. Демек, коркууларды жеңүү бул биринчиден ошол нерсени жасай берүү, кылуу. Экинчиден өзүңдү кароо, өзүңө внутренняя опора, ички дүйнөң менен, сезимдериң менен иштөө. Өзүңө өзүң ишеним болуш үчүн өзүңдү карап башташың керек. Ошол внутренняя опораны, сезимди бир гана адам өзүнө бере алат. Жакшы ой, ниет, дуа кылуу, жаратканыман сурануу, суранса сөзсүз түрдө жаратканын берет. Андан кийинкиси бул өзүңдүн денеңди, өзүңө кам көрүү. Аял киши аялдардан энергия алат. Ошондой жакшы чөйрөгө кошул. Эң арзаны бул
ошондой чөйрөгө бир курс аркылуу же мындай комьюнити аркылуу барып кошулуу. Андай мыкты чөйрөгө кошулуш үчүн биз өзүбүздөн сурайбыз. Ушундай мен каалаган чөйрө айымдар каякта болот, каяктан окушат, кимдер менен жүрүшөт. Корксоңуз дагы тревожность, внутренний ушундай бир сезимдериңизди расслабляющий практикаларды ваннага туз менен түшүп, баняга барып, именно парга барып чыгарганга аракет кылыңыздар. Эмоциялар, ошондой негативный ойлор, көрө албастык, зависть сезимдер келип атса, эшикке чыгып эле басып баштаңыздар. Канчалык телефону жок, музыкасы жок, биз баскан сайын ошол эмоциялар, ошол жаман терс ойдун баары кете баштайт. Башка адамдарды канчалык көп ойлонсок, ошончолук энергиябызды беребиз. Бир гана ошол энергияны, фокусировканы өзүбүзгө коюшубуз керек. Биз өзүбүздүн жашообуз менен алек болгондо биз өзүбүз өсүп баштайбыз. Өмүр бою востребованный боло албайбыз, билебиз. Бүгүн биз барбыз, эртең биз жокпуз. А бир гана жараткандын ыраазычылыгы үчүн, жараткандын сүйгөн пендеси болгонго умтулсак, сөзсүз түрдө бизди жакшы көргөн адамдар дагы чыгат. А элдин сүйүүсү бүгүн бар, эртең жок. Ошондуктан биз өзүбүздүн максаттарыбыз менен, өзүбүздүн жашообуз менен гана алек болушубуз керек. Коркуулардын аркасында эң чоң ийгиликтер болот. Эл астына чыкканда мен да корком. Корксом да мен жазай берем ал нерсени. Мисалы ырдагандан корком, бирок мен ал нерсени жаза берем. Себеби дегенде, коркуунун аркасында чоң ийгиликтер, чоң акчалар, чоң жаратканым даярдап койгон чоң биздин берекелер турат. Ошол ийгиликке жетиш үчүн биз кадамдарды ташташыбыз керек. Бир гана ниет кылып суранбастан биз аракет жасашыбыз керек. Эми элестетиңиз. Ийгилик сиздин үйүңүзгө келип такылдатса, сиз ачпай отурасыз коркуп. Кээ бир адамдар ийгиликтер, мүмкүнчүлүктөр келсе дагы коркушат. А бизге мүмкүнчүлүктөр башка адамдар аркылуу келет. Биз суранган нерсени жаратканым үстүдөн бербейт. Ал ошондой адамдарды бизге жөнөтөт. Ошол адамдардын сүйлөгөндөрү, ошол адамдардын кыймыл аракети, мүмкүнчүлүктөр алып келет. Ошол адамдардын сүйлөгөн сөздөрүнө маани бериңиздер. Возможности приходят через людей. Эгерде сиз мага 100 000 берчи, мага 1 000 000 берчи деп сурансаңыз, ошол нерсе башка адамдар аркылуу келет. Ал адамдар силерге мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү кармап калуу өзүбүздүн колубузда. Коммуникация аркылуу, мамиле кылып, адамдар менен биз мамиле түзүп, туура коммуникация кылып, сүйлөшкөндү, адамча сүйлөшкөндү, адамгерчиликтүү болгонду үйрөнгөндө гана бизге ошол мүмкүнчүлүктөр келип баштайт. Демек биз адамдар менен кошулуп, сүйлөшүп, туура коммуникация кылганды үйрөнүшүбүз керек. Жана кандай гана убакытта да болбосок, өзүбүздүк адамдын сапатыбызды сактап калышыбыз керек. Эң эле биринчиси бул дипломатиялык мамиле, коммуникация, баалуулук жана ошонун аркасынан бизге мүмкүнчүлүктөр, возможностьтор келет.